Кыргызстанда 8 декабрга карата коронавирустагы 32 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бир сутка ичинде Бишкек шаарында 15, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 3, Талас облусунда 1 жана Жалал Абад облусунда 4 адам илдетке кабылган. Ал эми бир сутка ичинде 67 адам илдеттен сакайып чыгып, каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 358 адам, амбулатордук түрдө 364 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.744 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 178.777 айыгып чыкса, 2.762 киши каза болгон. Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия башкы прокуратурага депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга уруксаат берген жок. Ал эми депутат Бакыт Жетегеновдун маселесин кароону кийинкиге калтырды. Эске салсак, Жээнбеков менен Зулпукаров Кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып, быйыл июнда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан тергөө амагына камалган. Жетегеновду УКМК бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрь айында кармаган. 1 декабрга чейин иштеген жазык процесстик кодекстин талабына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимов кызматтан кетүү боюнча арызын тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 8 декабрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Салайдин Авазов билдирди. Ал буга байланыштуу фракциянын жана тийиштүү комитеттин чечими дагы бар экендигин билдирип, Эшимовдун арызын кароону сунуш кылды. Спикердин милдетин аткаруучу Айда Касмалиева комитетке БШКнын мүчөлүгүнө жаңы талапкер боюнча сунуш келип түшкөндүгүн, эки маселе чогуу карала тургандыгын билдирди. Эске салсак, Акылбек Эшимов алдамчылыкка айыпталып, УКМК тарабынан 11 сентябрда кармалган.